Ассалому алейкум. Баарыңыздарга тынчтык каалап, сиздер менен мен Кадыр Маликов. Назарыңыздарда 100 суроо көрсөтүүсү. Жаш муунду толеранттуулук жана сабырдуулукка кантип тарбиялайбыз? Биз жаш муунду толеранттуулукка, сабырдуулукка, башкалардын оюнда сыйлай билүүгө, албетте исламдын түпкү маани-маңызын туура түшүндүрүү аркылуу тарбиялай алабыз деп ойлойм. Эң негизгиси, исламды биз ата-энелер өзүбүз жакшы түшүнүшүбүз керек. Ал үчүн Куранды карайлы. Куранда Аллах Таала туура менен туура эмес жолдун айырмасын көрсөткөн. Ошол эле учурда ким кайсы жолду тандайт, ал өз эрки. Бул деген исламда тандоо эркиндиги бар дегендик. Исламда динди кабыл алдырууда жана кандайдыр бир ойду карманууда кысым көрсөтүүгө тыюу салынган. Куранда Аллах Таала динде кысым көрсөтүү жок деп айтылат. Албетте жамандык жана жакшылык деген бар. Буга ылайык балдарга бул экөөнүн айырмачылыгын аңдап билүүсүндө үйрөтүшүбүз керек. Бул биздин ата-энелердин башкы милдети болуп эсептелет. Анткени Аллах Таала Куранда айткан аяттын маанисинде мынтип айтылат: чындык келди, калп жоголду. Чындыгында калп бул жок болуп кетүүчү дейт. Исламда толеранттуулук түшүнүгү өзүнчө мүнөзгө. Эгерде Википедияда толеранттуулуктун түшүндүрмөсүн карасак, анда бул вируска каршылык көрсөтпөө дегенди түшүндүрүп турат. Ал эми исламдагы толеранттуулуктун мааниси башка бирөөнүн оюн жана түшүнүгүнө сый урмат менен мамиле кылуу дегенди туюндурат. Бул деген чындыкка бир гана логикалык жактан түшүндүрүү жана далилдер менен чакыруу дегендик. Бул жерде жакшылыкка чакыруу кысым көрсөтүү же агрессиялык жол менен эмес, илимий негизде баарлашуу, түшүндүрүү аркылуу жүргүзүлүшү керек. Эгерде көчөдөн кандайдыр бир жат көрүнүшкө күбө болсоңуздар, анда колуңуздар менен токтотуңуздар. Эгер ага да күчүңүздөр жетпесе, анда ооз эки айтуу менен тыйганга аракет кылыңыздар. Ага да алыңыздар жетпесе, анда чын жүрөгүңүздөрдөн жаман көрүп коюңуздар. Бирок бул ыймандын эң төмөн даражасы дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Андыктан айланабызда кандай гана жат көрүнүштөр болбосун, биз аны токтотконго аракет кылышыбыз абзел. Муну менен биз жамандык, жакшылык иштерде өз пикирибизди билдирип турабыз. Бул деген исламда жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деп айтылат. Ал эми Европа өлкөлөрүндө толеранттуулукту башка нукта түшүнүшөт. Ал жакта бул сөздү күнөө иштерге катышпоо деп билишет. Ал жакта мисалга бирөө көчөдөн арам ишке күбө болсо, анда ал ага кийлигишпейм, мен толеранттуумун деп ойлойт. Исламдын көз карашы буга таптакыр карама каршы келет. Анткени исламда көчөдөгү жарыя кылынган арам иштерге тыюу салынат. Андыктан биз мындайга жол бербешибиз керек. Азыркы тапта мектептерге диний сабактарды киргизүү боюнча ар кандай сөздөр айтылып келет. Мектептерге мындай демилгенин болушу диний арыздашууга алып келбейби? Менимче эч кандай диний араздашууга алып келбейт. Тескерисинче, азыркы тапта мектептерде диний сабактарды киргизүү зарылчылыгы пайда болууда. Буга албетте биринчи кезекте ата-энелердин өз ыктыяры менен жүргүзүлүшү керек. Мектептерге мындай сабактардын киргизилиши менен окуучулар ыймандуулукка үйрөнүп, диндин кээ бир жагдайлары боюнча түшүнүктөргө ээ боло алышат. Мындай багыттагы диний сабактын зарылчылыгы эмнеде? Анткени светтик мектептерде окутулуп келген дүйнөлүк диндер боюнча окутулган сабактарда окуучулар ар кандай диндер же диний агымдар тууралуу бир гана маалыматтык негизде билим алып келишет. Ал эми бүгүнкү күндөгү биздин коомчулуктун эң башкы илдети бул мектептерге тарбиянын жетишсиздиги. Бизди айтып коет эмеспи? Балдарга тарбия берүү бул үй бүлөнүн милдети деп. Азыркы тапта жаш ата-энелер балдарына кантип тарбия берерин билишпейт. Ошондой эле алардын балдарын тийиштүү тарбия берүүгө убактылары да жок. Муну менен коомдун түзүлүшүнө өзүбүз залакай келтирип жатабыз. Мурун балдар чоң ата, чоң энелери же пионердик, комсомолдук тарбия менен чоңоюп келсе, бүгүнкү күндө алар таптакыр жок эсе. Бүгүнкү күндө биздин балдарды интернет, YouTube тарбиялап келүүдө. Андыктан, эгер балдарыңыздар кийин адам болуп, маданияттуу болуп чоңоюусун кааласаңыздар, анда мектептердин тарбия жаатына сабактар киргизилиши керек. Андай сабактар албетте ыймандуулукка чакырышы зарыл. Бул деген албетте намазды эле кантип окуш керек дегендик эмес. Балдарга Кудайды таанытып, адамдык жакшы сапаттарга, айланадагыларга болгон мамиле жана өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөлөргө каалоо тууралуу окутуп үйрөтүш керек. Бул боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү бар: өзүнө каалаганды өзгөлөргө каалаган адам ыймандуу боло албайт деген. Мындайга биз эмнеге үйрөтүшүбүз керек? Мисалга, хиджаб кийген кыз автобустан башка диндеги айымга орун бербей койгондугу бул албетте исламга дал келбейт. Көпчүлүгүбүз албетте мусулманбыз деп ойлойбуз. Бирок ошол эле учурда күнөөгө билип же билбей исламга каршы келген амалдар менен алектенип калышыбыз ыктымал. Мындан улам биз өзүбүз исламды туура түшүнүп, жана аны кийинки муундарга туура түшүндүрүп өткөрүп берүү зарыл. Ошондуктан мектептерде диний баалуулуктарды үйрөтүүдө алгач билимдүү теологдорду окутуп чыгарышыбыз абзел. Бул үчүн бирдиктүү окутуу программасы жана бирдиктүү окуу куралдары болушу кажет. Ошондой эле тийиштүү көзөмөл да керек. Анткени билим менен тарбия ар дайым бири-бири менен айкалышып турушу керек. Антпесе биз келечек муунду жоготуп алабыз.
Сиздер менен мен Кадыр Маликов болдум. Сиздер жүз суроо көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.